Достор, бүгүн лабораториялык анализдер жөнүндө кеп кылабыз. Өзүңөр билгендей, азыркы кезде ар бир райондо, ар бир район эмес, даже айылдарда лабораториялар бар. Мейли өкмөттүк, мейли частный лаборатория түрлөрү бар. Бул бир жагынан аябай жакшы. Анткени эми лаборатория деп айтып мен туура эмес айтып койдум. Заборный пункт дейт. Ошол жерден анализ алып канды тапшырат дагы. Анан жана атайын бузулбай турган бир емкостторго, идиштерге алып келип, ушул борборлордон жасалат. Эмне үчүн ушинтет? Эмне үчүн ошол эле өзгөндөн жасалбайт же тиги Баткенден жасалбайт? Анткени көпчүлүк анализдерди жасоо өтө кымбатка турат экен. Биринчиден оборудованиялар кымбат, биринчиден ошол эле адистер кымбат. Жасай турган адистер биздин өлкөдө эле эмес, ошол эле мен Москва шаарынан да көрдүм. Керек болсо ошол Москвада дагы көп жерлерде баягы топ жасайт экен. Албетте ушул лабораториялык кандай десем, иш менен алектенгендиктен кийин мына 20 жылдын жүзү болуп баратат ушул лабораторияда. Көп жерлерге бардык, көп жерлерди көрдүк. Анан кийин бүгүн ушул лабораторияда анализди непосредственно жасаган киши менен сүйлөшөлү деп Экспресс Плюс лабораториясына келип калдык. Бүгүн сиздер менен Экспресс Плюс лабораториясынын башкы лаборанты, ушул лабораторияны жетектеп келе жаткан Анара Түмөнбаева менен тааныштырайлы. Жана саламатсызбы? Саламатсыздар. Анарайым, лаборатория жаатында иштегениңизге канча жыл болду? Лабораторияда иштеген 16 жылдан ашты. Негизи медицина тармагында 30 жылдан бери иштеп келе жатам. Азыркы кезде ушул Экспресс Плюс лабораториясында кеминде канча анализ жасалат бир күндө? Бир күндө орточо эсеп менен 4-5 миңге чейин анализдердин результатын беребиз. Ушул лаборатория, Экспресс Плюс лабораториясы бардык эле аймактарда барбы же мен туура эмес айттымбы? Эң биринчи лаборатория өзү Бишкекте жайгашкан. Ал эми Кыргызстандын бөлөк райондорунда бизде заборный пункттар турат. Ошол жактан алып келип, бирок лаборатория Бишкектен жасалат. То есть ушул Кыргызстандын бардык аймактарында бар, Бардык аймактарында заборный пункттар бар. Биздин үйрөткөн медсестралар, регистраторлор алып, ошону дайындап, анан жана транспортко даярдап, өзүнүн температурный режимдери менен бүт ошолордун баарын бизде азыр вакуумный пробирки деп коет, ошол пробиркалар менен бизге жөнөтүп турушат. Лабораторияга келгенде алардын баары кайра текшерилет, сортировка жасалат, штрих-коддор чапталат, баарын тактап туруп, андан кийин лабораторияга өткөрүп берет. Жакшы. Демек, мен өзгөндө турсам, ошол жерден анализ жасалбайт экен да? Ал жерден жасалбайт. Ошо биздин заборный пункттарга келип тапшырасыздар. Аяктан кан бизге авиалиния менен алып келип берилет. Ошондон баштап лабораториядан жасап, результаты даяр болгондо эле интернет аркылуу программабызга даяр болду дегенде уже Баткенден, өзгөндөн чыгарып алып алышат. Бул сонун жетишкендик, интернеттин жетишкендиги, деги эле адамдын турмушунун жетишкендиктери. Же болбосо мурда ошо мен өзгөндө турсам бияка келишим керек эле да, ушул анализдерди тапшырыш үчүн. Мисалы, жөнөкөй эле общий анализ крови мочи болсо ошол жактан тапсам болот, Ооба, эми убакытты мындай экономдогонго аябай жакшы да. Кызыл Кыя, Баткен, ушундай алыс тармакта турган кардарлар ошол жерден эле тапшырса, бүт баарын даярдап, авиалиния менен келет. Биз болсо жасап, ошо эртеси результатын берүүгө аракет кылабыз. Анарайым, эмне үчүн мен ошол жерде өкмөттүн эле лабораториясына тапшыра албайм? Мисалы, мен деп коеюн, тиги кант диабети учетто турсам. Эми азыркы күндө өкмөт лабораториясында бардык анализдер камтылган эмес.
Ошон үчүн аякта бар анализдер ошол жерде тапшырылат өкмөт лабораториясында. Анан монда алыс жерде болгондо баардык эле жерде өкмөт лабораториясы жок да. Ошон үчүн ошондой кардарларга да жардам берип, Баткенденби, Кызыл Кыяданбы ошол анализдерин тапшырылса, бияктан жасап берип атабыз. Бул бир эсептен алыскы региондорго. Экинчи эсептен болсо, көбүнчө бизде өкмөттө жасалбаган анализдер көбүрөөк болот. Анткени өкмөттө жасалган ошол эле лабораторияда жасалат. Калган перечиндери бир эле азыркы күндө сахарный диабет. Сахарный диабет өкмөттө азыркы күндө глюкоза эле жасашат. Глюкозадан башка дагы критериясы көп. Диагностика жактан жардам берген анализдер бар бизде. Ошол анализдерге бизге жиберишет. Анда ошол кант диабетин өтөйлү. Эмне үчүн дегенде ошо биздин биринчи байлык сол каналыбызга ошо кант диабети боюнча суроолор көп. Анан дагы биз эми кээ бир жерден көрүп калабыз. Мен акыркы ушул күздө, жазда да угуп калдым да, бир көп бир 5-6 кишиден мен врачмын десем эле, менин кантым бар деди, же диабетим бар деди, же сахарым бар деген сөз өзүнчө мода сыяктуу болуп калыптыр да. Анан ошол эми биз эми причиналарын, себептери көп да, аны токтобойбуз. Ошого кантип анализ жасаса болот? Ошону керекпи? Баарын эле текшериле берген. Эми бүгүнкү күндө мына биз көрүп атабыз, келген анализдерден ар бир бизге келген пациенттердин возраст, азыр даже кичинекей балдар көп ооруп атат. Эми причина, клиника, анамнез бул биздин докторлорубуз выявлять этет да, биз только ошо анализдерин жасап берип атабыз. Даже кичинекей балдарда азыр көп бизге анализдерин көргөндө повышение көрүп калабыз. Ошон үчүн бул анализдерди бир эле ошо глюкозаны карабастан, гликозированный гемоглобин деген биздин жакшы анализ бар. Ошол 2-3 айдын убагындагы сахардын көрсөткүчүн көрсөтөт. Инсулин деген анализ бар. Инсулин расчетный формуласы менен Хомаир деген расчетный формуласы менен анализдер бар. Эми кант оорусунун түрлөрү бар да, независимый, инсулинозависимый, инсулинден независимый. Ошол ар бир диагнозго врачтарга жардам берип, ошол анализдерди көбөйтүүгө, аныктаганга аракет кылып атабыз. Мурун бир эле ошо мына глюкоза бийик экен, анан гликозирин 2-3 айда мындай экен деп берсек, азыр ошо башка анализдерин да, ошол эле инсулинди жасап атабыз. Ошол эле спептид деген анализ бар, ошону жасап атабыз, гормон булардын баары. Булар жөнөкөй эле бир аппарат менен жасалбайт. Булар азыр бизге кымбатка турган хемилюминесцентный деген аппараттарды алып келгенбиз, ошо менен жасап атабыз. Бул аппараттар бар же жок деп те айтпайт. Бул качественный метод эмес, бул количественный метод. Количественный метод менен диагностикага, врачтарга диагностикага жардам бериш үчүн ошол методдорду жасап атабыз. Ар бир анализдин өзүнүн методдору көп, бирок ошентсе дагы биз баягы орусча айтканда золотой стандартка так келгендей методдорун издеп, ошону улам жаңыртып атабыз. Жеке лабораторияда ушул мүмкүнчүлүк бар да, мен ушуга аябай аракет кылам. Анткени биз окуп, көрүп, ошондон ары өздөштүрүп, ошо бир эле баягы аппаратты алып жасабай, андан ары алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ошол жактан азыр иштеп атабыз. Сонун. Эми биз сиз аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз, бирок дагы бир жолу кайталап коелу да. Мисалы, мен ошол эле Толстороодо турам. Мен бир 40 жашка чыгып калдымбы, же сиз мына айтып атпайсызбы, жаш балдарда да жолугушат депчи. Болуптур, 40 жаштамын деп коелу. Эмнеден башташым керек ушул сахарный диабетти алдын алуу үчүн же выявлять этиш үчүн? Эмнеден башташым керек? Эми биз мына врачтар жибергенде, өзүбүз көзөмөлдөгөндө караганда эң эле жөнөкөй анализдер. Ошо сахар деле, ошо глюкоза деген анализ бар, ошону текшертип коюш керек. Ал бекерде жасаса болот, бүгүнкү күндө өкмөттө бекерде жасалынат. Мындай алыс жерлерде болсоңуздар, эми өзүбүздүн ден соолугубузга аябай, эгер өкмөттүн лабораториясы жок болсо эле, бул 1 жылда 1-2 текшерип
сууну көп ичип калсаңыз же наоборот тамагыңыз кургап атса ушундай өзүбүз үчүн да текшерип коюуда. Эми сиз бул программаны эмнеге алып барып атасыз? Ал кээ бири, например, врачка барат, айылда врачка жете албай калышат. Ушуларды угуп бир информацияда туруп, ушул информацияга ылайык ошол жөнөкөй эле анализ, жок дегенде ошол өкмөткө деле барып, общий анализ кровь, глюкоза, канттын ошо деңгээли канча экен, давление болуп, башыңар ооруп, антибенсиңер, ошо жок дегенде жана холестерин деген анализ бар. Ошолорду жарым жылда бир жылда текшерип өзүбүз үчүн карап койсок, бул жакшы болот да. Эгерде аябай ушул чынында эле сахар бийик болсо, анда Бишкекке келип, же болбосо ушул жактан анализ тапшырса болот да. Бирок баары адиске келиш керек да, Баары врачка. Эндокринализ центриге келиш керек, врачка жолугуш керек. Эми эндокринализ центриге жетпесе, Авиценна клиникасына келсе болот. Авиценна клиникасы менен Экспресс плюс лаборатория ушул каналдын негизги демөөрчүсү, ошон үчүн айтып атам. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Демек, бул ооруну алдын алса болот, же болбосо эртерээк выявлять этсе болот. Анан мен аябай кызыгып калдым да сиздин айтканыңызданчы. Эң жаш баланын сахарга тапшырган канча жашта тапшырды? Анан кандай болуп ошол сахары чыкты, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ушул немемде 9 жашта кыз тапшырды. Бирок ата-энеси билген эмес, сахарный диабет болуп калган. Канча болуп чыкты эмеси? Ошондо сахары почти 10дон ашык өйдө. Нормада канча болуш керек? Нормада жок, 5-5ке чейин эле болуш керек. Сахар өтө көтөрүлүп кетти. Анан бизде да азыркы күндөрдө көп суроо болот. Эмнеге тиги лабораторияда норма башка, силерде башка дегенчи. Ошол мен жана айтып атпаймынбы? Анализаторду алып келебиз, ошо методун өзгөртөбүз, ошон үчүн ошо нормасы да кичине өзгөрүп турат. Ар бир анализдин аппараттын өзүнүн паспорту, өзүнүн требованиясы бар. Ошо менен биз өзгөртүп турабыз да. Анан кээ бир анализдер жашына карата өзгөрүп турат. 12 жашка дейре бир нормада туура болсо, 12ден 100 жашка дейре башка норма менен туура келет. Ошо жагына дагы көзөмөлдөп турабыз да. Унута электе мен да айтып коелучу, жана атайын аппарат бар эмеспи, сатып алып аптекадан өз үйүнө жасай турган. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул аппараттар көбүнчө сахарный диабет болуп ошо ооруп, диагнозун билгендер өздөрү көзөмөлдөгөнгө аракет кылып үйдөн жасашат. Глюкометр. Погрешности өздөрү билет да, ар ким бүгүн тойго барат, майлуу жеп коет же таттуу көп жейт. Капаланып, стрессовый сахар основной ушу стресс илгери Средняя Азия боюнча бул сахар деген жок болчу. Бул кийин жашоо турмушка карата ошо бизге да келди. Ошо үйдөн көзөмөлдөөгө жардам берет. Бирок лабораторияда жана мен айтып кетпедимби, ошо методикасына карап, кайсы так аныктайт, кандай болот деп ошолордун баарын изилдеп, ошол анализдерди жазууга умтулуп атабыз. Бирок ошонсо дагы бул үйдө эле көзөмөлдөөгө. Өзү врачка барып, ошо баары бир лабораторияга тапшырып, так канча болгонун билип туруш керек. Анарайым, биздин көрүүчүлөр сөзсүз сурайт. Баасы канча деп, орточо эсеп менен ушул 5-6 анализди айтып кеттиңиз, сахар крови, анан дагы эмне гликолизированный гемоглобин, дагы эмне дедиңиз? С-пептид, инсулин, холестериндер, ошонун баардыгы биригип орточо эсеп менен канча сом болот? Эми эң биринчи мен айтып атпаймынбы, врачтар жибергенде пациенттерди биз көрөбүз, эң биринчи жөнөкөй анализден, арзан анализден башташат.
Ошол эле глюкоза бизде 500-600 турат. Ошол эле холестерин ушундай эле баада. Ошол эң биринчи ар бир оорунун бирден экиден анализин көрүшөт. Биохимический анализдер бизде өтө кымбат эмес. Ошо эң жөнөкөй анализдерди көрүп, эгер ошону анализдерибиз бийик көрсөтсө, баягы референсный диагностикадан өйдө чыгып кетсе, ошондо анан калган кымбат анализдерди анан кайра ачып көрө баштаса болот да. Ооба, эң биринчи иретте баягы адам билиш керек да, биринчи байлык ден соолук деп, биздин каналыбыздын аты да биринчи байлык ден соолук. Керек болсо ошо машинесинде эле бир жылга бир жолу барып текшертип атышат. А бул жерде адам деген сөзсүз өзүн текшерип туруш керек, баягы техосмотр сыяктуу. Эми биз адам эмне үчүн биз машинаны үйрөнөбүз, эмне үчүн биз самолетту үйрөнөбүз, эмне үчүн анын ичинин баарын изучать этебиз. Ошондой эле адам өзүн да кичине изучать этиш керек. Адам өзү деле уже информация берип турат, кайсы жери ооруганда, кандай болгондо. Ошон үчүн өзүбүз үчүн дагы өзүбүздү да аныктап, билип, бүгүнкү күндө бүт возможность бар. Ошолорду акча жок болсо жанагындай арзаныраак анализди тапшырып көрүп, акча болсо андан ары дагы ошону расширять этип, биз жеке менчик лабораторияга экинчи ушу биздин жолубуз ошол эле азыр генетика анализдери. Мурун билесизби, Москвага барчу, жолго акча коротчу, аяктан анан тапшырып, аякта да ошо чыкканча 10 күн, 15 күн күтүп, анын результатын алып ушундай болчу. Генетика деп мисалы түшүндүрүп Бизде кетели. ушул Мисалы тиги атасын ким экенин билүү, апасын ким экенин билүү, определение отцовства деп көрүп калат. ушундай кыйын анализдерди ошончу. Азыркы күндө ошолорду да ачып атабыз биз. Ошол эле баасы кымбат, анткени ошо туура түшүнүш керек, жолго кеткен, аппараттары кымбат, реагенттери кымбат, ошондой болуп калат да. А бирок ошентсе дагы мүмкүнчүлүк ушул жерден тапшырып, ушул жерден билүү эң биринчи бизге ошо жардам берүү да. Бир эмени ушу айтып кетким келет. Сизге дагы биздин көрүүчүлөргө да айтып кетким келет. Мындан бир жакында эле бир 5-6 жыл ковидке чейин ошондо сиз деле катышсаңыз керек, бир Голландиядан бир окумуштуу келип, анан биздин лабораторияда биз ошол проектке катышканбызда анан келип карап, жана жасалган анализдердин жыйынтыгын көрүп, общий эле чынын айтып атпайбы, ушул лабораториядан элдин ден соолугун көрсө болот. Кандай Кыргызстанда элдин ден соолугу экен деп орточо эсеп чыгарып койсо болот деп. Анан таң калыштуусу жана япониялык бир эмелер бар го, эмне деп коет алар, волонтер дейби, волонтер дейт. Жылына бир 3-4 жыл подряд өтүп атышты, ошолор бир 15 киши өтүп атышты да. Анан биздин лаборанттар ошондо таң калышчу. Анализдери прям сонун идеальный экен депчи. Анда ушу менен бүгүнкү сахарный диабет боюнча мен ойлойм, Анар айым сиз толук айтып кеттиңиз. Дагы суроолоруңуз болсо кайрылыңыздар. Биз ушул лаборатория темасында өзүнчө бир серия кылып айтып турганга аракет кылабыз.